Коштосунда угуп алсак, андан кийин маегибизди улантабыз. Рахмат. Негизи ушул флейтаны ушул үнүн жомоктогудай үн, сыйкырдуу үн деп аздектеп мүнөздөп берип келишет экен. Ал табиятынан кишинин жүрөгүнөн мээрин алып, бир ынтымакты, жайдары жашоону алып келет деп коюшат экен да. Анан негизи биз темабызды ошо үйлөнмө аспаптар тууралуу 5 кызык деп койгон болчубуз. Ошо фортепианонун кызыгы тууралуу айтып берсеңиз. Эми үйлөнмө аспаптар көп. Жыгач, үйлөнмө аспаптар, жез болуп бөлүнөт. Биздин балдар азыр койногондор жыгач үйлөнмө аспаптарына кирет. Бул флейта, кларнет бүгүн угулганы, андан башка дагы фагот, габой жана башка жыгач үйлөнмө аспаптар. Ал эми жез үйлөнмө аспаптар болсо, тромбон, валторна, туба деген сыяктуу чоң көлөмдүү аспаптар болот да. Негизинен ошондой. Жакшы. Негизинен биздин кыргыздын кыздары, балдары баягы комузга шыктуу келет да. Комузду бат эле үйрөнүп алышат. Анан менимче аккордеонду батыраак үйрөнүшөт экен да. Үйлөнмө аспаптарга кандай? Биздин кадимки чоорубуз бар эмеспи? Ал деле үйрөнөт. Чопо чоор, көп кыскасыча. Жөндөмү кандай булардын кыргыздын кыздары, балдары? Негизинен эле биздин Мукаш Абдыраев мектеби республикалык мектеп болгондон бардык региондордон, бардык областтардан келип окушат да. Ошол интернатка жатып, анан кыргыздардын арасында, кыргыз балдардын арасында таланттуу балдар аябай көп. Ушу сиз айткандай аккордеон, комуз, анткени алар төрөлгөндүн кичинекей кезинен баштап ата энесинен, чоңунда чоң апаларынан үйрөнүп алышат. Ошо мындай үйрөнүп алат, анан ошо сиңип калат экен да бул бала кезден баштап. Ал эми биздин мектепке алып келгенде мындай жакшырдаган музыкага шыгы бар тандалма балдар конкурс аркылуу өткөрүлөт да биздин мектепке. Анан ал жерде комиссия балдардын табиятына жараша аспаптарга бөлүштүрүшөт. Анын үйлөнмө аспап болобу, же болбосо кыл аспап, же болбосо фортепиано, мындай ар кайсы аспаптарга ошо комиссия бөлүштүрөт. Кыргыздын негизи элдик аспаптар сыбызгы, чопо чоор, чогойно чоор дегендер деле бар. Аларды дагы акыркы күндөр аябай жакшы изилдеп, жаңы чыгармаларды да чыгарып атышат биздин залкар музыканттар. Жакшы. Негизи ушул азыр биз кларнет, анан кийин флейта тууралуу кеп куруп атабыз да. Ушу флейтанын көп түрү бар экен да. Сиздер кайсы түрүн балдарга үйрөтөсүздөр? Биздики эми классикалык түрү. Флейта негизинен бирөө эле болот да. Негизги аспап, негизги чоң аспап флейта бир гана түрдө. Бирок чоң симфониялык оркестрларда пикколо же болбосо бардык эле үйлөнмө аспаптарга окуучуларды баштаганда блок флейта деп ошо менен башталат да. Анткени чоң аспапка колдору жетпейт. Биринчи класста 7 жаштан баштаганда кичирээк блок флейта менен
окутуп баштайбыз. Анан ушул үйлөнмө аспаптардын ичинен флейтаны эң оор деп айтышат экен. Себеби карама каршы үйлөнөт деп да коюшат экен. А бирок пайдалуу жагы да бар экен. Дем алуу органдарына пайдалуу деп да айтышат экен. Чынбы ушул? Эми көбүнчө ата-энелер ошо балдарын дем алууга туура дем алдырганга үйрөтөт. Туура дем алдырганга деп ошол музыкалык мектепке үйлөнмө аспаптарга беришет. Бирок менин оюмча флейта баардыгынан оор аспап деп айта албайм. Анткени ар бир аспап өзүнчө өзүнүн оор жагы бар. Эч бир аспап мындай жеңил деп айтылбайт да. Эми флейта эң оор дегени мүмкүн бул виртуоздук аябай мындай бат чыгармаларды ойной турган, абдан мындай шайыр чыгармаларды ойной турган аспаптарга кирет. Кларнет деле ошондой. Экөө мисалы үчүн биринен бири калышпайт десем деле болот. Габой деле ошондой. Биринен бөлүштүрүп бул оор, бул жеңил деп айта албайбыз да. Анткени ар бир аспаптын өзүнүн жөндөмү окуш керек. Өзгөчөлүктөрү, өзүнүн кыйынчылыктары болот. Флейта тууралуу кеп уруп калдык. Келиңиз эми ошо флейтанын өзүнчө бир музыка үнүн угалы. Флейтанын Сайкал Кежебекова ойноп берет. Сайкал даярсызбы? Сайкалдын флейтада ойноп берет азыр. Иоганн Себастьян Бах, Сицилиана. Белгилүү чыгарма да бул, Рахмат. Бир чоолар. Үнүн укмуш экен, бир керемет экен үчүн. Негизинен сыйкырдуу экен, ойлонуп. Ойго салат экен да жөнүндө адам. Ошо суунун жээгинде, тоонун астында отуруп, ушу укса. Бул ушу флейтада бир шаңдуу музыкалар барбы, же болбосо мындай кайгылуудай сезилет да? Негизи флейта аспабы адамдын үнү менен чогуу айкалышып турат деп айтылат да. Анткени окшошураак келет. Адамдын үнүнө окшошураак келет. Анан ошо дем менен ошол музыка чыгат да. Анан муңдуу чыгармаларды ойносо деле болот, шаңдууларды ойносо болот. Мен көбүнчө оркестр менен соло ойноп жүргөндө ушул эле Иоганн Себастьян Бахтын Скерца деген аябай шутка деп коюшат. Ал чыгарманы дагы шаңдуу аябай белгилүү чыгармалар да.
аны дагы көпчүлүк флейтисттер ойношот. Жакшы. Эми кларнет тууралуу дагы кеп кургубуз келип жатат. Үйлөнмө аспаптарынын бир түрү. Анан ушул атактуу Моцарттагы эң биринчилерден болуп, атайын кларнет үчүн музыка жазган экен. Ошо сиз айткандай, кларнет абдан барктап, адам баласынын үнүнө окшош, өзгөчө сыйкырдуу үн деп дагы кларнетке сонун мүнөздөмө берген экен да. Сиз кандай айта элеңиз? Эми кларнет баардык үйлөнмө аспаптардын ичинде диапазону эң чоң аспап болуп саналат. Анткени бул бир нече октавалардан турат да. Мунун ойногондо эми мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк. Башка аспаптарга караганда кларнет өзгөчөлүгү ушу аябай чоң диапазон менен аябай ылдыйкы октавалардан өтө бийик октаваларга чейин жетилет да. Анан кийин ар бир оркестрда кларнет колдонулат. Симфонический оркестр болобу, камерный болобу, кыргыз эл аспаптар болобу же үйлөнмө аспаптар, духовой оркестр деп коет. Ар бир оркестрга кларнет сөзсүз түрдө жазда дагы колдонулат деп айтышат экен го? Же колдонулбайбы азыр? Кандай? Жаз музыкасында дагы. Жазда да ойнойт. Флейта, кларнет, баардык эле саксофон дегендегидей, баардык үйлөнмө аспаптардын труба менен деле баардык эле инструменттерди биздин азыр жаш музыканттар биг бенд деп ошо чогулуп ойноп жүрүшөт. Ошо импровизациялар. Анан эми мындай тойдун биздин кыргыздардын шаңын ачып дегендей, мурункудагыдай эле сиз айткандай аккордеон менен ырдай бербей, же болбосо эстрада менен ырдай бербей, ошол мындай музыкалык тарабынан кыргыз элине ошо пайдалуу деп ойлойм да. Анткени бул мындай үйлөнмө аспаптарды жалпы эле баардык кыргыздар биле бербейт да. Мындай кларнет, габой, же болбосо валторна, тромбон дегендей пропагандалаш керек да. Туура пропагандалаш керек экен, чын элечи. Биз деле билбей атпайбызбы, кларнет десе мындай терең билбейбиз да, укканбыз, бирок көргөнбүз. Кларнетке чыгарма жазган биздин композиторлор барбы? Биздин композиторлор, кыргыз композиторлор жазышат. Көбүнчө Малдабасановдун чыгармаларын ойношот. Калай агайдын, Калый Малдабасановдун чыгармаларын. Негизи ушу биздин кыргыз композиторлор үйлөнмө аспаптарга көбүрөөк чыгарса деп дагы суранып кетет элем. Анткени ар бир госэкзамендерде болобу, ар бир чоң конкурстарда, сынактарда сөзсүз түрдө кыргыз композиторунун чыгармасы кошулат да. Ал сөзсүз деген таймаштарда талап коюлат. Кларнеттин үнүн угалы? Келиңсем кларнеттин үнүн угалы. Кана. Кларнетти аябай мактадык эми үнүн угалы. Табышмактуу болуш керек мындай бир ойлондурган. Рахмат сиздерге, ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сөз бүткөн жерден музыка башталат деп коет экен. Жакшы музыка программабызды улап берсин.